Ne okup tanıtalasınız ya? Okup tanıtalasınız. İyi. Çurtka kettim ben şu. Pamırdan kurudu. Anan kimdik? Документалдык тасманын башкы каарманы Нурулхак 2017-жылы Памирден Нарынга көчүп келген ооган кыргыздарынын бири. Ал төпкү мекенине кайтып келгени менен ал үчүн Кыргызстандагы жашоо, жаңы эрежелер жана түшүнүктөр өөн учурайт. Макул сана мен келейин да. Тек мана эже бар. Турустан көп болуп атпайбы жетишпей атам. Өзүм эле ары бери чуркап эле жетишпей Базарга атам. келсеңиз булар кетип калат. Качан кеткенде сарып окуйт? 10 күндөн кийин. Режиссер Жаңыл Жусупжандын Үркөр-үркөр 3 жылдыз үркүп кайда барасың тасмасы эркиндик жана мекенге болгон кусалык жөнүндө. Мен түшүнөтөм да ушун демек айласыздан чыгабын. Айласыздан барчыда. Ошол айласыздыкты бузууга бир мүмкүнчүлүк түшүнсө сен аны колдонбой кайра кетем деп атпайсың, кеп ушунда отпайсың. Сен жашоого туура келбей жатат. Эмне үчүн сен жашоого туура келбей жатат? Сен башка планетада жашайсың. Ошондой болуп атат. Пландагы бизге башка. Башка планетада жашайсың. Эмне түрткөсүң, эки колуң, бир оозуң бар. Нурулхак Кыргызстандагы жашоо ага жана балдарына эмне берерин түшүнүүгө аракет кылат. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө алыскы Памир тоолору, андагы балалыгы өткөн үйү, туугандарына болгон кусалык турат. Ага өкмөттүн камкордугу, жашап турган үйүнө жергиликтүү бийликтин, аткам нээрлердин, ал тургай чет элдик туристтердин келе бериши эркиндигин чектегендей көңүлүн чөгөрөт. Onun var taptaza ana hükümet jaqtan deputatlar kelет eкен айтат силерди деле. Эме таза эмес экен де. Biz boş болгондо эч акы жыргадыңарбы? Зоопарктай болуп эле. Нурулхак айтты го, Америкага барып жашасаң да Кыргызстанга келгиң келет деп. Алар ушул Памирде туулганда асмандын көк асмандын алдында эркин жашоодо ошону сагынышат. Мен оюмча ошол эркиндик жөнүндө дагы да. Анткени биз ошондой эркиндикте жашаганбыз, ошон үчүн азыр бизге мамлекет куруш кыйын да. Анткени мамлекет курганда көзөмөл бар, мыйзам бар, эреже бар, ошонун баарын сакташ керек. Өзүңдүн жеке бир кызыкчылыгыңа баш тартышың керек. А биз ага көнгөн эмеспиз да. Алар ошол коомдон келип атышпайбы? Анан эле бүгүн эле бир күндө өзгөрүп кала тургандай. Биз канчада өзгөрдүк, туурабы? Көп убакыт керек да андай нерсегечи аяр мамиле кылышыбыз керек го. Прагадагы бет ачарга келген монголиялык сүрөтчү Унент тасмадан өзүн көргөнүн айтат. Анткени ал дагы мындан 30 жыл мурун жакшы жашоо издеп Европага келген мигранттардын бири. Когда смотрел на этот фильм, было у меня ощущение, как будто я смотрю сам. Тасманы карап отуруп өзүмдү көрдүм. Мен дагы Абдулхактай кыйналгам. Мекеним Монголияга кетким келген. Анткени мен өскөн коом менен бул жердин түшүнүктөрү, жашоо образы такыр башкада. Кийин акырындык менен көнүп кеттим. Ооган кыргыздарын Кыргызстанга көчүрүү 2017-жылы башталып, андан бери 100гө чукул журтташ түпкү мекенине келген. Бирок алардын арасында кайра кетип калгандар да бар. Ушул тапта Памирде жашагандардын саны 1,5 миңге чамалайт. Алдыдагы жылдары кыргыз бийлиги аларды толугу менен Оштун Алай өрөөнүнө көчүрүп келүү ниетин билдирген. Дүйнөдөн обочодо калган жамаат тууралуу абдан күчтүү фильм экен. Вахан аймагынан Кыргызстанга көчүп келген адамдар татаал тандоонун алдында турганын көрдүм. Бир жагынан алар туулуп өскөн жеринде, Ваханда эркин жашагысы келет. Экинчи жагынан Кыргызстанда алар үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар. Абдан күчтүү баян экен. Тасманын экинчи бөлүгүндө башкы каарман Нурулхак башка оогандыктар менен бирге Алайга көчүп барып, Кыргызстандагы жашоо ыргагына көнө түшкөнү байкалат. Анын үстүнө ооганда талиптер бийликке келгенден кийин Памирге барып келүү кыйла татаалдашкан. 2 сааттык тасманын аягында Нурулхак дале болсо Памирге кетүү кыялынан кайтпаганын түшүнсө болот. Анткени ал асман мелжиген улуу тоолордун арасында кышы катаал, жайы салкын Вахан коридорунда туулуп өскөн. Айбек Бибосунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.